Саламатсыңарбы? Биз жаңы тарыхтан 8-класстарга 4-электин башталышында календардык план боюнча Япония жаңы тарыхта деген теманы өтөбүз. Алгач биз Япония боюнча эң алгачкы суроолорго 4 суроого токтолушубуз керек. Биринчи, Японияда бытырандыктын жоюлушу жана борборлошкон мамлекеттин түзүлүшү, Токугава сегунаттыгы. Экинчи, 1868-жылы революция жана анын натыйжасы. Үчүнчү, Япониянын ыракы чыгыштагы эң ири державага айланышы. Төртүнчү, 19-кылым аягы 20-кылым башындагы Япониянын маданияты. Алгач темадагы жаңы түшүнүктөрдү билип алышыбыз керек. Биринчи, деспотия, сегун, самурай, феодалдык диктатура, Мейзи революциясы. Бүгүнкү жаңы тарыхтагы Япониядагы эң негизги түшүнүктөр ушулар. Андан кийин деспотия бул мамлекеттин башкаруунун формасы, чексиз бийлик жана бардык укукка ээ башкаруучу. Сегун бул аскердик феодалдык диктатура, мамлекеттин башчысы болуп император эсептелген менен өлкөнү сегун башкарган. Самурай, силер бул сөздү көп угуп жүрөсүңөр, бул орто кылымдардагы жана феодалдык доорудагы Япониядагы ак сөөктөр тобу. Алардын арасында бектер, кол башчылар, жакырдаган жергиликтүү ак сөөктөр да болгон. Ал эми феодалдык диктатура деген бул мамлекетте бийликти демократиялык эмес жол менен ишке ашыруу эсептелинет. Мейзи революциясы бул жаңы тарыхтагы эң Японияда чоң революция болгон. Бул мейзи деген сөздү биз которгондо жаңыртуу, калыбына келтирүү деген түшүндүрөт. Бул 19-кылымдын экинчи жарымында башталган. Япониядагы 1867-68 жылдары болгон. Жана силер билесиңер балдар, Японияда жер эң негизги нерсе болгон. Жерге негизинен дыйкандар бекитилген. Бардык жер болуп бул императордун жери болгон. Андан кийин феодалдар турган. Феодалдар болсо дыйкандардан оброк, башина түрүндөгү салыктарды жыйнап алып турушкан. Калк социалдык жактан жикке бөлүнгөн, же болбосо сословие деп коет. Биринчи кезекте ири феодалдар, булар даймерлер деп аталган. Экинчи, орто жана майда аскердик феодалдар, самурайлар. Ал эми үчүнчү, бул бир жерге баш оту менен бекитилген, булар дыйкандар болуп эсептелинген. Жана шаарда жана соода иштерине мамлекеттик чиновниктер тарабынан текшерүү бат-баттан жүрүп турган. Японияда билесиңер, 16-кылымдан баштап саясий бытырандылык абалда болгон. 1580-жылы Япониянын саясий ишмеринин бири Ода Нобунага өлкөнүн провинцияларын ээлеп, бытырандылыктарды жоюуга жана ар кандай реформаларды жүргүзгөнгө аракет кылган. Япониянын толук биригүүсү Тоётомо Хидзенин башкаруусу ушунда аяктаган. Тоётомо Хидзе каза болгондон кийин бийлик Токугава Иясуга өтүп, 1603-жылы аны өзүнүн сегун деп жарыялаган. Ошол мезгилден тартып 1868-жылга чейин Япония Токугава сегундардын династиясы башкарып келген. Билесиңер, азыркы тапта Япония эң өнүккөн, илимий техникалык прогресстин эң башында турган мамлекеттердин бири. Япониянын шаарынын тарыхы 400 жылдан ашуун убакыт ичинде камтыйт. Токио шаары алгач Эдо шаары болгон. Бул жерде 1603-жылы Токугава Иясу Токугава сегунатын 1867-жылга чейин башкарып, ошондон тартып шаар дүркүрөп өнүккөн деп айтсак болот. Мурда Япониянын борбору Киото шаары эле. Кийинчерээк ал Токио шаары негизделип, чыгыш борбору деп өзгөртүп, ошентип Токио Япониянын борбору болуп калган. Азыркы тапта Япониянын борбору Токио шаары. Калктын 99% япондор түзөт, 1% башка улуттун өкүлдөрү жашашат деп айтсак болот. Мейзи революциясы мен айттым, 19-кылымдын экинчи жарымында болгон. 1868-жылы революция жана анын жетекчиси болуп Муцухито келген, 15 жаштагы император болуп. Ал Муцухито келгенден баштап мамлекетке көптөгөн реформаларды жүргүзгөн. Өзгөчө билим берүү тармагында, айыл чарба, анткени Япония мурун чектешкен мамлекеттери менен
чет өлкөлүк мамлекеттер менен жакшы байланыш жүргүзбөгөндүктөн ошо Муцухиде келгенден баштап Япония мындай айтканда ачык мамлекетке айланган деп айтсак болот. Дагы Япония Ирак чыгыштагы ири державага айланышы, Япония чектешкен мамлекеттерди басып алуу саясатын жүргүзгөн. Япония уже 20-кылымдын башында Кытай менен болгон согушта жеңиштерге жетишкен. Андан кийин Түштүк Сахалинди талашуу боюнча Россия империясы менен согушкан. Жыйынтыгында 1905-жылы 28-27 майда япондор жеңишке жетишип, Түштүк Сахалин Япония тарапка өткөн. Андан сырткары картадан көрүп атасыңар, Корея менен чектешкен, Кытай менен көрүп атасыңар. Китептен да карап, Япониянын көптөгөн шаарлары, аралдары, ошолор менен токтолуп өзүңөр тетрадка карап жазасыңар. Мына Кореядагы абалын бекемдеген. Түштүк Сахалин Кытайда Порт-Артурда ижаралуу укугуна ээ болгон деп айтсак болот. Ошентип Япония батыштык жана улуттук тажрыйбаларды айкалыштыруу менен Ирак чыгыштагы эң күчтүү державага айланган деп айтсак болот. Японияда 19-20-кылымдын башында Япон маданияты, Японияда буржуазиялык революция аяктагандан кийин өлкөгө европалаштыруу багыты өлкөгө кирип, батыш европалык жана америкалык маданияттын негизин күч ала баштаган. Эркиндик жана элдердин укугу үчүн кыймыл деген жаңы идеялар пайда болгон. Көрүнүктүү ойчул Фукудзава Юнета батыш сүрөтү жана илимге чакырык аттуу эмгектери европалык өлкөлөрдүн мамлекеттик түзүлүшүн, илимин, башка жетишкендиктерин окуга үйрөнүүгө чакырган. Ал болсо өзүнүн императордун буйругу менен коомду агартуу боюнча атайын көптөгөн жаштарга арналган журналдарды чыгарган. Европага жана АКШга окууга жөнөтүлгөн. Чет элдик адистер Японияга чакырылган. Искусство тармагы ири өнүккөн. 1899-жылы Токиодо атайын театрлар, кино дүйнөсү өндүрүлгөн деп айтсак болот. Андан сырткары уже 1890-жылдары кыздар үчүн мектептер, академия, аскердик академиялар ачылган деп айтсак болот. Ошентип Япония өнүгүү жолуна түшкөн деп айтсак болот. 20-кылымда Иракы чыгыштагы эң күчтүү мамлекетке айланган. Балдар, силер 26-параграфты окуйсуңар, суроолорго жооп бересиңер. Андан сырткары жанагы мен айтып кеткен түшүнүктөрдү тетрадыңарга жазып, аныктамаларын жазасыңар. Анан тема боюнча тез түзүп келесиңер.